Адамдардын көпчүлүгү чындап, чын ыхластан эркин болгусу келбейт, эркиндикте жашагысы келбейт. Эмне үчүн? Себеби эркиндик жоопкерчиликти талап кылат. Бул сөздөр Сигмунд Фройдко таандык. Биздин Кыргызстандагы адамдардын аң сезими, диний аң сезими өзгөчө калыптандырууда дагы менин оюмча ушул жара бар. Себеби адамдардын көпчүлүгү эркин ой жүгүрткүсү келбейт, өз алдынча акыл жүгүрткүсү келбейт жана ушундайча диний түшүнүк калыптандыргысы келбейт. Көбүнчө бир молдо же бир диний лидер муюп ошол кишини угуп, өзүнө ыңгайлуу, эң удобный бир кишини алып туруп, мен ушуну эле угуп жашай берейин, болду. Ушун менен менин жашоомдо диний канатында менин жашоомдун проблема болбош керек. Бул неге мындай же бул неге тигиндей, муну баштан окуп көрөм деген нерсе мени чарчатпаш керек, болду. Мен жашоомдогу диний тараптын канатын ошол кишиге жүктөйүн дагы, ошол кишинин айтканын кылып жүрө берейин, бирдем болсо өзү жооп берет дегендей бир кам түшүнүк бар. Менин видеолорума, постторума келип төмөндөгүчө жазылган комментарийлер көп. Мисалы үчүн, сен каяктан чыктың, башты айландырбачы, барың эле чыгып мени туура дей бересиңерби, биздин өзүбүздүн аалымдар бар, сен жөн эле койчу деген. Бул комментарийлер жазган кишилер чындап эле өздөрүнүн диний жашоосун, диний аң сезимин, руханий жашоосун маани бергендиги үчүн, аны диккатка алгандыгы үчүн ушул нерсени жазып атат деп мен ишенбейт болчумун. Себеби жазган комментарийлердин 5-6 сөздөн турса, 3-4 катар мисалы үчүн. Бул сабаттуулуктагы кишинин өзүнүн руханий жашоосун диккатка алгандыгы үчүн чын ниеттен жазып атат деп ишениш кыйын. Анда эмне бар бул комментарийлердин аркасында? Бул комментарийлердин аркасында бир коркуу бар, эки жоопкерчиликтен качуу бар. Сен каяктан чыктың, себеби уккан сайын ой экиленип атат. Оозуң жапчы, себеби мен айткан пикирлери бүгүнгө чейин муюп, уктап, бирөөнү угуп жүргөн кишинин уйкусун качырып атат. Бир окшоштуруумда бир катачылык болбосо, бул вируско окшош бир түшүнүк болуп атат. Менин иштешине, жаңы нерселерди издешине, жаңы нерселерди сурашына, жаңы нерселердин аркасынан түшүшүнө түртүп атат мисалы. Муну ким каалайт? Муну жалкоо адам каалабайт. Биз Айдың диний аң сезим курсунда эмне үчүн курска келдиңиз деп сураганымда, мисалы, ошол коомдогу бүгүнгө чейинки көпчүлүк адам муюп уккан диний түшүнүккө ынанбаган жана ислам чындап эле ушундайбы деп туруп, мунун аркасынан түшүп, окуп, издеп, кайрадан изилдей ала турган эрки бар, потенциалы бар, чын жүрөктүү адамдар келишет. Биз мисалы ушул проблемаларды курста көп талкуулайбыз. Окугусу келгендер болсо күтөбүз албетте.